Bunu системалуу түрдө бир жамаат чапты алып кетүүбүз мүмкүн эмес. Ал эми ушундай шартта Ислам илимий изилдөө институту биз үчүн эң идеалдуу уюм болуп атат. Себеби дегенде өзүнүн адистигине байланыштуу коомдогу маселелерди көтөрүп чыккан, изилдеген жана буну коомго жана тиешелүү органдарга сунуштаган бир уюм болуп атат деп ойлойм. Ошондуктан биз теологдор бардыгыбыз ушул институтка ушундай иш-чараларга басым жасасак, илимий изилдөө менен өзүбүздүн ошол эч кимге көз каранды болбой анализ кылуу, өзгөчөлүгүбүздү күчтөндүрүү менен жана анализ кылуу менен өзүбүздүн ислам динин туура түшүнүшүнө салымыбызды кошсок, бул чоң жетишкендик болот деп ойлойбуз. Бир, экинчиси мен дагы бирсин айткым келип атат. Мына диний билим берүүдө деп атабыз. Биздеги Ахли сунна валь жамаа жана Ханафи мазхабы деп атабыз. Даббусинин фикхи китептер, мен өзүмдүн кесиме байланыштуу айтайын. Даббусинин Таквимул адилласы менен 14-15 кылымдагы фикх усули китептердин ортосунда айырмачылык бар. Биз 10 кылымдан баштап Ханафи усулундан Шафи усулуна жакындап кеткенбиз мындай айтканда. Буну да китептерден көрсөк болот. Кийинки китептерде Аклиятул адамия деген сөздү биз таба албайбыз. Адамдын укуктары жана мүмкүнчүлүктөрү деген теманы тартышкан, талашкан бир теманы биз акыркы мезгилдердеги фикх усулунан таба албайбыз мисалы үчүн. Мен айткым келген нерсе ушул. Эгерде биз бүгүн ислам дүйнөсүндө жана Кыргызстанда диний билим берүүдө же болбосо динди түшүнүүдө проблема же болбосо маселе бар экенин көрө турган болсок, анда биз 9-кылымдан баштап ислам дининин өнүгүүсүн көрүшүбүз керек. Тоталитардык же болбосо падышачылык же болбосо ошол мезгилдеги хандык системада ошол мезгилде Аллах ыраазы болсун дей турган мусулман аалымдарыбыз ошол системада ислам динин түшүндүрүүгө аракет кылып биз жол таап келишкен. Ошол системанын уландысын биз бүгүн ошол жерден колдонгонго аракет кылып атабыз. Жана бул жерден көптөгөн маселеге биз душар болуп атабыз. Буну кантип чечебиз деп атабыз. Себеби бизде ушундай нерсе бар. Бизден 20 жыл, 50 жыл, 100 жыл мурда жазылган китепке болгон урмат сыйыбыз бар. Ал китеп бизге куранчалык болбосо дагы конкреттүү далил катары сезилет бизге. А бирок ошол 11-кылымда жазылып аткан китеп ошол шарттарда кандай таасирге калды деген суроону биз бере албай атабыз. Буну кыла турган болсок, мүмкүн биз бидатчы болуп көрүнүшүбүз мүмкүн. Демек, бул жерде мүмкүн биз жакшы түшүнбөй атабыз. Бирок биз ошондой системаны куруп, сапаттуу бир теологдордун учугун улап кете турган болсок, мүмкүн буга бизден кийинки биздин бир туугандарыбыз жооп табат. Себеби жооп табыш керек. Заман өзгөрүп атат, жашоо өзгөрүп атат. Биз жанагы чыгып алып маселе айткандагы системаны эркин ой жүгүртүп, интернет аркылуу жана башка жол аркылуу көптөгөн жаңылыктарды көрүп аткан коомго мага окшоп ойлогон деп биз мажбурлай албай атабыз мисалы үчүн. Биз эгерде Алла Таала бардык нерсени өзүнүн ыгы менен, максаты менен жаратканын кабыл ала турган болсок, анда бүгүнкү шарттарга ылайык өкүм чыгарууга биздин мүмкүнчүлүгүбүз же болбосо аалымдардын мүмкүнчүлүгү бар экенине биз ишенишибиз керек. Демек, буларды кыла турган менин оюмча бул дагы бөлүнчүлүк эмес. Мен акыркы интервьюларда ушуну сурап атам. Кыргызстанда диний абалды жакшыртыш үчүн эмне кылыш керек дегенде мен түз айтып атам. Молдолорду, теологдорду коюш керек. Диний билим берүүгө теологдор иштеш керек. Бул теологдорго жан тартуу маселеси эмес. Эгерде биздин теология факультетин жактырбагандар болсо, башкалар да теология факультетин ачсын. Чогуу иштешебиз. Бирок атайын ошол адистик окуу жайлар курулуш керек. Ал жерде булактарга, Куранга, хадиске жана аалымдардын китептерине эркин бара турган мүмкүнчүлүгү болуш керек, анализ кыла турган мүмкүнчүлүгү болуш керек, жана ошол анализ кылган нерсесин ачык, даана, жакшынакай шартка ылайык түшүндүрө турган өзгөчөлүктөр бизге аалымдар же болбосо дин таануучулар бизге керек. Бул муктаждык, мунун теолог же болбосо теолог эместиги менен байланышы жок. А бирок бул жолго мына 3 жылдан бери президентибиз Атамбаевдин демилгеси менен кылып атат деп атабыз. 3 жылдан бери Ханафи мазхабы матуридик деп атабыз. Теология факультети, ошол отургандардын баардыгыңыздар билесиздер. Теология факультети 23 жылдан бери Ханафи мазхабынын негизинде матуридикти үйрөнүп келатат. Андан кийин Аркшан факультети ачылды, теология факультети. Алар да ушул системада окуп келатат.